Кандай сонун ажайып кооз жер. Ассалому алейкум менин досторум, мекендештерим, жердештерим. Баарыңыздарга Америкадан чоң салам. Мен Агая штатына келдим, Кудай буйрса. Кечинде жүктү таштап коюп үйгө барам. Сиздерге көптөн бери англис тили боюнча видео тартам деп эле өзүм уят болуп бүттүм. Ошо үйгө барганда сөпсүз сиздерге сөз берем. Жакшынакай видео тартабыз. Азыр мен чакан бир видео сиздерге жасайын деп чечимге келип отурам. Бул видео абдан кызык болот. Чыгарсамбы, чыгарбасамбы деп көп ойлондум да. Анын аягында кой чыгарыш керек, мекендештерге маалымат бериш керек деп ойлодум. Мындай маалыматты сиздер интернетке 100 күн отурсаңар да таппайсыздар. Бул болгон чындык, абдан кызык маалымат болот. Бул маалыматты биздин жүрөгү слабый мекендештер көргөнгө болбойт. Только иштер маан өжөр, кылам дегенин кыла турган, Америкага келип иштейм деген жалкоо эмес мекендештерге арналат. Бул видео бир кыргыз жараны боюнча болот. Татынакай жашы 27-деги Ысык көлдүк Жетөгүз районунун кулуну болот. Азыр атын айтпай турайын. Анткени адамдын укугун тебелебеш керек. Өзү макул болсо кийинчерээк Кудай буйрса сиздер менен тааныштырам. Ал жигит экөөбүз кошуна болуп турабыз. 2013-жылы мен келгенде, менин аркаман бир айдан кийин келген Америкага. Мен өзүм барып JFK аэропортунан тосуп алып, Америкага алып келип чогуу иштеп, чогуу жашаганбыз. Келгенде мен анча-мынча билчүмүн англисче. Ал жигит англисче такыр билчү эмес. Ошол жаңы келгенде мен билгенимди үйрөтүп англисче. Анан кийин ал университетте 1 жыл окуп англис тилин. Азыр англис тилче кенен сүйлөйт да. Свободно сүйлөйт, орусча айтканда. Экөөбүз бир чети, ал менден бир топ жаш күчү, бирок кийин мектепте окуп жүргөндө возрастта карашат экен, мектепте окуган жигиттер. Кийин достчулукка возрасттын кереги жок экен. Өзү менден жаш болсо дагы экөөбүз жердеш, бир чети иним, бир чети досум, бир чети саналашым. Өзүңдүн бир эч кимге айта албай турган ойлоруң болот да. Биз экөөбүз бөлүшүп турабыз. Мен эч кимге айтпаган сырымды ага айтам, ал эч кимге айтпаган сырым мага айтат. Ошо 8 жылдан бери экөөбүз жетелешип келатабыз. Бири-бирибизди колдоп, бири-бирибиздин сүйүнүчүбүзгө бирибиз кубанып дегендей. Мен тракта иштеп жүргөндө иштейм, тамак ичем, уктайм, анан үй бүлө менен сүйлөшүп, анан жалаң бош учурда ошо азыр атын айтпай турган кыргыздын кулуну менен баарлашып сүйлөшүп турам. Бүгүн эртең менен сүйлөшүп отуруп, жумуштар жөнүндө сүйлөшүп калдык. Кандай иштер жакшы болуп атабы десем, Алмазова жакшы дейт. Азыр мен сиздерге ошол жигиттин бир жумада тапкан акчасын айтам. Бул Кыргызстанда жашаган көп биздин жарандарга сенсация болушу мүмкүн. Мен дагы мындай бир жумада мынчалык акчаны Америкада канча 6 жылдан бери тракта иштеп жасап көргөн эмесмин. Эртең менен угуп алып бир чети сүйүндүм, аябайчы. Именно ошо менин иним, менин досуман уктум да ушундай жакшынакай жаңылыкты. Азыр мен сиздерге айтып, көрсөтүп, түшүндүрүп берем. Мен эмне үчүн сиздерге Америкага келиңиздер, жаркын жашоого сиздерди чакырып атам. Green Card ойноңуздар деп атам. Каналда дагы акыркы күндөрү суроолор көп болуп кетти. Америкага кантип келебиз, Green Card деген эмне,
Могул суроомо жооп берип коесуздарбы депчи. Мен ошо мекендештерден каналдын катталуучуларынан сураныч кылып кетет элем. Биринчи видеону көрүш керек. Көрүп туруп анан баарын анализдеш керек да. Анан түшүнбөй калган жер болсо анан комментарийга жазып сурасаңар мен жооп берем. А то акыркы күндөрү бир эле вопроско эле кечке жооп берип кыжалат болот экенсиң да. Ошон үчүн видеолорду көрүп, анан мен ойлоп калып атам, кээ бир жарандарыбыз каналга жазылбай эле, кире калып эле суроо берип атат да. Каналга жазылыш керек. Каналга жазылгандан кийин жаңы видео чыкканда сиздерге келип турат. Жаңы видео чыкты деп. Ошону көрөсүздөр, анализдейсиздер. Анан кызыгып же түшүнбөгөн суроо болсо анан менден сурасаңар, мен колдон келген жардамдын бүт баарын аябайм да. Айтып берип турам. Азыр мен жана башында баштаган темага кайрылайын. Кагазга да жазып койдум. Азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем. Мына мындай болуп атат, достор. Эртең менен ошо жетегүздүн кулуну менин иним менен сүйлөшүп калсам, Алмаз байке дейт. Жакшы жаңылык дейт. Эмне болду десем, бир жума иштедим 7 күн дейт. 7 күндө накта таза пайда $14.081 болду дейт. Сомго которгондо 1.182.804 сом болуптур да. 7 күндө. Ана мен салыштырдым автоматически. Мен дагы мындай эсеп кылып калдым да акыркы күндөрү. Эгерде Кыргызстанда жашаган мекендешибиз бир айда 10.000 сом тапса, азыркы мен айтып жаткан жигит бир жума иштеп 1.182.804 тапкан акчасын Кыргызстанда жашаган мекендешибиз 10.000 сом айлыкты бир айда алып 9 жыл 8 ай иштеш керек экен. Мекендештерге азыр аябай күчтүү мотивация болуш керек. Америкага келиңиздер, грин карта ойноңуздар, башка жолдору бар деп видеолорду көп чыгардым. Америкада көп жумуштар бар. Толтура жумуштар бар. Табылат Америкада жумуш. Келип башында кичине кыйыныраак болот. Арзаныраак жумуштарда иштейсиздер. Анан трактын окуусун окугандан кийин Америкада менин оюмча трактан жогору тапкан жумуш жок. Мына бир жумада Америкада иштеген жигит $14.081 таап атат. Сомго которгондо $1.182.804. Ушул акчаны табыш үчүн Кыргызстанда жашаган биздин 10.000 сом алган мекендешибиз 9 жыл 8 ай иштеш керек экен. Салыштырып көргүлө. Сиздер келип Америкага тракта иштеп, бир жумада 1.182.804 сом тапканыңар жакшыбы? Же Кыргызстанда иштеп, ушул акчаны 9 жыл 8 ай иштеп тапканыңар жакшыбы? Мына мен сиздерге мындан артык, мындан күчтүү мотивация бере албайм. Ошон үчүн мен айтып атам, бул видео абдан кызык болот көп мекендештерибизге. Америкага келем деген мекендештердин ойлору мындан дагы күчөйт. Ана мен Кудай буйруса үйгө барганда англис тилин кененирээк өтөйүн деп атам да. 1 саат болобу, 1,5 саат болобу жакшылап көрсөтүп берип, өзүм билген нерселерди. Мен профессиональный мугалим эмесмин. Ошон үчүн жана өткөндө мен сиздерге мисал келтиргем. Бир аял 5.000 англисче сөз билет экен, бирок бир дагы кичинекей 2 сөздөн, 3 сөздөн турган сүйлөм түзө албайт экен. Биз азыр аз сөз билебиз. Бирок анча-мынча сүйлөшкөндү, суроо бергенди, жооп бергенди билип калдык. Ошон үчүн мен сиздерди Кудай буйруса сүйлөтөм. Америкага Кудай буйруса келип калсаңыздар, сүйлөп келесиздер. Таможнядан кенен өтөсүздөр. Мага окшоп англис тилин билбей кыйналбайсыздар.
таможняга келип, сүйлөшүп, саламдашып, түшүндүрүп берип, эмне үчүн келдиңер, кандай келдиңер, канча убакытка келдиңер, баары жакшы болот. Ошон үчүн алдыда жакшынакайда видеолор чыгат, Кудай буйрса, достор. Мен үйгө баратам. Үйгө баргандан кийин мен Кудай буйрса бир 5-6 күн иштебейм. Нью-Йоркто жумуштарым чыгып атат. Маршрут мындай болот да. Үйдөн чыгып Филадельфияга барам. Филадельфия шаарын көрсөтөм сиздерге. Андан кийин Бруклинге барып жумуштарды өтүрүп, Бруклиндин ичин көрсөтөм, Манхэттендин ичин көрсөтөм. Анан Кудай буйрса, убакыт болуп калса, Нью-Йорктун центрине барабыз. Нью-Йорк штатынын центри Бишкекке окшоп, Кыргызстандын центри Бишкек болсо, Нью-Йорк штатынын центри Олбани деген шаар. Өйдө чыгабыз, Олбаниге барабыз. Анан Олбанидан чыгып алып, Ниагарский водопад деген укмуш кооз жер бар. Бардык мекендештерге каалайм ошо Ниагарский водопадты көрүшүңүздөргө. Мен 2 жолу баргам. Кызым бар элек, ошо кызыма көрсөтөйүн деген чоң ниетим бар. Анан сиздерге да көрсөткүм келип атат. Ошон үчүн мотивация ушундай, чоң мотивация болду. Мындай алганда мындай болуп атат да. Менин ушул досум, жердешим, тууганым бир жумада тапкан акчасын $14,081. Мындай элестетип койсоңор, организацияда 110 киши иштейт экен Кыргызстандачы. Бир организацияны элестетип койсоңор, 110 киши иштесе, ошол 110 кишинин айлыгы 10.000 сомдон болсо, ошол 110 киши 2 ай иштегенде ушул жигиттин бир жумада 7 күндө тапкан акчасын таап атат. Анан мындан катуу мотивация болбойт. Ошон үчүн баарыңыздарга ак жол каалайм, жакшылык каалайм, ден соолук каалайм. Астыга койгон максаттарыңыздар ишке ашсын, Америкага келиңиздер, биздин катарга кошулуңуздар. Турмушту оңдоңуздар, өзүңөрдүн турмушуңуздар да мияктан оңолот. Кыргызстандагы тууганыңарга, ата-энеңерге, кошунаңарга, баарына, досторуңарга жардам берсеңиздер болот. Баарына жетет. Ошон үчүн ушундай кыскача видео болду. Мен бул видеону тартсамбы, ошо жана тартпай эле койсомбу деп ойлонуп, бирок тартышка туура келди сиздерге чоңураак мотивация бериш үчүн. Мен азыр ушул видеонун астына жанагы мен айтып аткан жигиттин бая бетин көрсөтпөсөм дагы сүрөттөрүн, алган машиналарын, трагын, өзүнүн трагы бар. $90.000 алган. Ошолорун көрсөткөнгө аракет кылам. Анан кийинчерээк ал макул болсо, Кудай насип кылса, мен сиздерге аны менен тааныштырып, жакшынакай бир интервью алып, анын жумушу боюнча, үй бүлөсү боюнча көрсөткөнгө аракет кылам. Биз бөлүнбөшүбүз керек. Кыргызда ушундай сөз бар. Ал көлдүк, таластык, оштук, нарындык деп бөлүнөбүз. Бөлүнбөш керек. Мен азыр оюндарды уюштуруп атам. Дагы Кудай буйрса көптөгөн оюндар болот. Жалал-Абадтан өтүп атат, Оштон өтүп атат, Таластан пак өтө элек, Нарындан өтүп атат, Чүйдөн өтүп атат. Мен кайсы областтан утса дагы жүрөгүм менен сүйүнүп атам да. Анткени биз бөлүнгөндү бөрү жейт дегендей, кичинекей Кыргызстанда жатып алып бөлүнөбүз. А могу чоң Америкага келгенде бөлүнүү деген жок бул жактачы. Мен досторум бар, Оштонда бар, Жалал-Абадтан да бар. Университетте окуп атканда сонун кой койгон досторум бар болчу. Жалал-Абадтан, Оштон, Баткенден. Адамдын, нациянын, областтын жаманы жок. Ошол жакта жашап аткан ар кандай адамдар болушу мүмкүн. Бирөөсү пейли, кенен адам, адамдарга жакшылык каалаган адам болушу мүмкүн, же болбосо жаманчылык каалаган адам болушу мүмкүн. Ал адамдын өзүнөн да. Ошон үчүн бөлүнбөйлү достор. Ал оштук, мен көлдүк деп. Мен өзүм көлдүк болсом дагы башка областтардын элдери утса экен деп деле турам. Карапайым элдер утса экен деп турам. Ошон үчүн видео ушундай болду. Баарыңыздарга аманчылык, жакшылык. Кудай буйрса үйгө жеткенде англис сабагын үйрөнө турган видеону күтүңүздөр. Абдан жакшынакай сабак кылганга аракет кылам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Каналга жазылыңыздар. Канчалык каналга жазылып, лайктарды басып,
комментарияңарды жазып турсаңар, канчалык көп адамдар видеолорду көрсө, ошончолук маалымат кыргыз элине жетет дагы. Ойлорун өзгөртүшүп, жакшынакай жашоого умтулушат. Ошон үчүн бул кыскача видео, эч кандай музыка болбойт, эч кандай шаарларды көрсөтпөйм. Азыр мен шашып атам. Батыраак жумушту бүтүп коюп, үйгө барып, мияктан сагынып каласың. 2 жума кызыңды көрбөйсүң, жубайыңды көрбөйсүң. Кызым да азыр чоңоюп калды. Папочка деп эле утур чала берет. WhatsApp'тан чала берет, сагынат. Барсам кучактап алып кой бербейт. Ошондой. Айта турган сөзүм ошол. Көбөйүп келатабыз. Азыр 900, акыркы жолу караганда 925 экенбиз. Жакында 1000 болобуз. 1000 болгондо дагы бир 50-100 доллар ойнотобуз, Кудай буйрса, достор. Дагы ойнотуп турабыз. Дагы беребиз колдон келишинче жардамды. Анан деген бул 1000 деген мен үчүн миллион. Кээ бир блогерлер үчүн миллионду самаса, мен үчүн 1000 деген бул миллион. Мындан ары эч ким деле жазылбай койсо, ошо мен 1000 кишиге информациям жетип турса деле пайда болот да. Ошон үчүн ушу менен видеомду аяктайын. Кызык видео болду го деп ойлойм. Оюңар менен бөлүшүңүздөр. Сак саламатта болуңуздар. Машина семерка. Кыргызстанда жашаган жаш жигиттердин мечтасы. Ооба да мындай машинанын объему 5 куб. Представительский вариант. Азыр деген артка эшигин ачып. Ачылган жок да. 2 жолу басыш керек да. Нью-Джерси деген штатта жүрөбүз. Салону. Өзүнчө эле самолеттин ичинде. Aslı.